Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев Индияда операция жасатып келген 11 жаштагы Дайырбекке жолукту. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Индияда сөөк чучугун алмаштыруу операциясынан өткөн Дайырбек Маматкалыев менен кайрадан жолугушту. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Буга чейин маалым болгондой, химия терапия курсунун аяктыгына карабастан курч лимфобласттык лейкозду толуктарлоо үчүн Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын дарыгерлеринин сунушу менен Дайырбек Индияда жилик чучугун алмаштырууга муктаж болгон. Бирок медициналык процедураларды каржылоо мүмкүнчүлүгүнүн жоктугуна байланыштуу Дайырбектин ата-энеси 2022 жылдын декабрь айында Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылышкан. Ташиевдин көрсөтмөсү менен 2022 жылдын 23 декабрында УКМК тарабынан Дайырбекти жана анын ата-энесин Фортис клиникасына Индияга жөнөтүүгө, кароодон өтүүгө жана операцияны каржылоого көмөктөшкөн. Ийгиликтүү операциядан кийин Дайырбек дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, андан соң анын ата-энесин Ташиев кайрадан кабыл алган жана Маматкалыевдин толук айып кетүүсүнө колдон келген жардамды көрсөтүүгө убадасын берген. 2023 жылдын 28 декабрында Маматкалыев атасы менен кайрадан Индияга текшерүүдөн өтүү үчүн кетишкен жана Бишкекке келгенден кийин Камчыбек Ташиевке жолугушуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Жыйынтыгында Камчыбек Ташиев Маматкалыевди жана анын атасын кабыл алды. Өз кезегинде Маматкалыевдин үй бүлөсү Ташиевке көрсөтүлгөн материалдык жардам үчүн ыраазычылыгын билдирип, Дайырбектин ден соолугу жакшы экендигин кошумчалады. Ал эми Ташиев балага чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалап, келечекте коопсуздук кызматкерлеринин катарын толуктайт деген ишенимин билдирген. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Манас эл аралык аэропорту былтыр сатып алган учактарды жакында алып келет. Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Манасбек Самидинов Канададан сатып алган 2 учак качан келерин айтты. Ал Facebook баракчасына учурда учактар модернизациялоодон өтүп жатканын жазып, сүрөттөр менен бөлүштү. Манасбек Самидинов Канада мамлекетинин Калгари шаарында Asman Airlines авиакомпаниясынын жетекчиси менен учактарды модернизациялоодон өткөрүп жаткан The Havilland Aircraft of Canada учак чыгаруучу авиакомпаниянын башкы президент менен жолуккан. Былтыркы жылы сатып алган учактарыбыздан жакын арада алып келгенге даярданып жатабыз. Азыркы маалда учактарыбызга заманбап кычкыл-тек системаларын орнотуу иштери, мындан тышкары жүргүнчүлөрдүн сыйымдуулугун көбөйтүү үчүн орундуктар жана учактын тышын биздин компаниянын брендине тууралоо иштери жүргүзүлүүдө. Анткени учактарды өзүбүздүн брендке тууралап жасалголоо маркетингдик стратегиянын негизги бөлүгү болуп саналат. Себеби биздин бирдиктүү стиль биздин компанияны таанытууга чоң өбөлгө түзүп, уникалдуулугун жогорулатат, деди аэропорт жетекчиси Манасбек Самидинов. Эске салсак, 2023 жылдын сентябрь айында Манас эл аралык аэропорту алгач ирет өз каражатына Dash 8-400 үлгүсүндөгү 2 учак сатып алган. Алар 2024 жылдын май айында Кыргызстанга жеткилери айтылган. Эми мындайдан дагы 2-ни сатып алуу пландалууда. Кыргызстандык дарыгерлер боор алмаштырууну үйрөнүү үчүн Түркияга учуп кетишти. Улуттук хирургиялык борбордун адистеринен турган бригада бүгүн Түркияга учуп кетишти. Алар боорду алмаштыруу боюнча операция жасоого практикадан өтүп, билим алышаарын Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бул нерсе Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги менен Түркиянын Инөнү университетинин ортосундагы келишимдин негизинде ишке ашууда. Документке Алымкадыр Бейшеналиевдин сапарынан кийин кол коюлган. 13 адистен турган бригада түзүлгөн. Алардын арасында хирургдар,
анестезиологдор, УЗИ дарыгерлери, лаборант, медайымдар бар. Биздин адистер Инөнү университетинде акысыз билим алышат. Ошондой эле окуу учурунда тамак аш жана жатаканы менен камсыздалышат деп айтылат маалыматта. Буга чейин академик Мамбет Мамакеев адистер менен жолугуп, алардын алдында чоң жоопкерчилик турганын айтуу менен ийгилик каалаган. Кыргызстанда көп убакыттан бери боор алмаштыруу боюнча операция жасоо пландалып келген. Кыргыз хирургтарынын боор алмаштыруу боюнча ийгиликтүү операциясын көрөм деп абдан үмүттөнөм деген академик Мамбет Мамакеев. Кыргызстанда түндө дагы бир нече жер титирөө катталды. Кыргызстанда түндө дагы бир нече жер силкинүү катталганын Сейсмология институтунан кабарлашты. Ага ылайык магнитудасы 3,3 жеткен жер титирөөнүн очогу Кочкор айылынан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Башка жер силкинүүлөрдүн очогу Кытайдын аймагында экени айтылды. Ысык көл облусунун айрым айылдарынын тургундары күчү 3 балга жеткен силкинүүнү сезишкен. Ошто 28 жаштагы курулушчу имараттан кулап каза болду. Ош шаарында жаңгырылып жаткан көп кабаттуу турак жайдан бир киши кулап каза болду. Бул тууралуу 7 каналга Ош шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынан тастыкташты. Ош шаардык милициясына 23 январда саат 16:30да кабар түшкөн. Жерине барган ыкчам тергөө тобу 8 кабатта кирпич коюп жаткан жумушчу кулап кетип көз жумганын аныктаган. Ал Каракулжа районунун 28 жаштагы тургуну болгон. Бул факты кокустук катары катталып текшерүү уланууда. Урматтуу бир туугандар, Элхан деген сколиоз оорусу менен ооруп жаткан кичинекей балабыздын акчасы толугу менен чогулуп бүттү. Барыңыздардан Алла разы болсун. Эми мына Малика деген кичинекей кызыбызга сбор башталды туугандар. Ассаламу алейкум урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Полотбек Айдаркулов, Эл үмүтү коомдук фондунун жетекчиси боломун. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Нарын облусунун тургуну бул жакта жардамга муктаж болуп турат. Маликанын сколиоз оорусу менен жабыркап келгенине көп убакыт болду. Ошол себептен ушул операцияга муктаж болуп турган учуру. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарындай болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ушуга биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Полотбек С деп чыгат, Мбанк Полотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. 23 январда Жогорку Кеңеште элдик депутаттык тобунун кезексиз жыйыны өттү. Жыйында республикалык бюджеттен каржыланган капиталдык курулуш объекттеринин учурдагы абалы жана 2024-жылга капиталдык курулуш объекттеринин тизмесин бекитүү жөнүндө маселе каралган. Депутаттардын суроолоруна транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рыспек Бариев, каржы министринин орун басары Руслан Татиков, архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Талант Иманакунуулу жана башка тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жооп беришкен. Талкуу учурунда депутаттык топтун лидери Акылбек Түмөнбаев республика боюнча курулуштарга тендер өтүп, бирок бир да жерде көрсөтүлгөн каражатка курулуштар курулбай жаткан көйгөйдү баса белгилеген. Ал акчаларды уурдап жеп, курулушту бүтүрбөй кеткен уятсыз курулуш компанияларынын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгына ортого салган. Депутат Чыңгыз Ажыбаев быйыл Лейликте кандай капиталдык курулуштар планга киргенине кызыккан. Мамлекеттик курулуш директорунун орун басары 2024-жылга өлкө боюнча жалпысынан 550 объекттин курулушуна каржы министрлигинен 33 миллиард сом каражат суралганын белгилеп, Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жабуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жабуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн.
Gelip 100% kepildik менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Анын 2 миллиард сому бөлүнүп жатканын маалымдады. Реестрде элек боюнча 16 объект курулушу бар болсо, анын 8-и быйыл бүтөт деп кошумчалады. Элекүлө ошондой эле Разаковдагы 6 чакырым узундуктагы айланма жолду да быйыл бүтүрүү талабын койду. Жол тармагына 2 миллиард сом каралып, аталган жол планда бар экени айтылды. Депутат Акбөкөн Таштанбеков Ысгат районундагы жол көйгөйлөрү, авариялык абалдагы мектептер, төрөт үй жана сел кооптуу аймактар тууралуу маселе көтөрдү. 1,7 миң сомдук люстраны 27 миңге сатып койгон учурлар бар экенин мисал келтирген депутат курулуштарда мамлекеттин каражаты көз көрнөө таланып тонолуп жатканын айтып, каражатты үнөмдөө максатында сметаны туура түзүү, тендерди тыкыр көзөмөлдөө зарылдыгын баса белгилеген. Ал эми Дабир Элекүлүү Арсланбек Малиев Тоң жана Жети Көз райондору боюнча приоритетке кирген авариялык абалдагы мектептерди ыкчам бүтүрүү талабын койду. Кеч күздө бул эки райондогу соц объектилерди кыдырып келишкен. Элдик депутаттар окуучулар кооптонуп билим ала албай жатышкан жагдайды түшүндүрүштү. Малиев мындан тышкары райондогу Алабаш Дөң Тала жолунун курулушун эртелетүүнү суранган. Депутат Жалалиддин Нурбаев чындап муктаждыгы бар объектилер курулбай жатканын сындап, курулуштар кандай талаптардын негизинде приоритетке кирерин тактады. Түндө Араванда 26 майып бала тарбиялаган Сезим балдар бакчасы өрттөнүп кетти. Приоритетке ошого окшогондор кириш керек деп кошумчалады Нурбаев. Элекүлүү Нурлан Ражабалиев Баткендеги жолдор көйгөйүн ортого салып, Ош Разаков Жаңы Жер Чоң Тала 3 чакырым жана Баткен Кайыңды айланма жолун асфальттоо приоритеттүү маселе экенин белгилеген. Титулду карап жатканда Баткендеги приоритеттүү кирчү мектептерде бар экенине токтолуп маани берүүгө чакырган. Жыйын соңунда 2024-жылга капиталдык курулуш объектилеринин тизмесине ылайык объектилер кирсин жана депутаттар тарабынан айтылган сунуштар боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар маалымат берсин деген чечим кабыл алынды. 9 балга чейин туруштук берет. Орунтаев жаңгурулуп жаткан объектини текшерди. Бишкекте 47 колониянын ордуна курулуп жаткан үйлөрдүн жер титирөөгө бекемдиги текшерилди. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев ЖМК өкүлдөрүн аталган объектиге алып барган. Анда адистер атайын аппараттын жардамы менен бетондун бекемдигин, жер титирөөгө чыдамдуулугун сынаган. Орунтаев экспертизадан өткөн объектилердин бардыгы 9 балга чейин туруштук бере аларын белгиледи. Бүгүнкү күндө биздин сертификация экспертизадан өткөн курулуштун бардыгы 9 балга чейин туруштук берет. Ал эми мыйзамсыз курулган имараттарга биз жооп бере албайбыз. Алардын документи жок, сыноодон өткөн эмес. Алар биздин сайтта ачык жарыяланып турат. Бишкекте мыйзамсыз курулган 40, ал эми Ошто 30 объект бар деген ал. Мурдагы күнү жер титирөөдөн кийин Бишкек шаарында жүздөгөн имаратты мам курулуштун адистери текшерген. Анда олуттуу жаракка кеткен объектилер катталган эмес. Аламидун коктусунда жоголгон кишини издөө иштери токтотулду. Аламидун капчыгайында дайынсыз жоголуп жаткан 28 жаштагы кишини издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда дайынсыз болуп жаткан Мухаммед Алы Маматалы уулунун жакын туугандары анын жоголгонуна 10 күн болгонун айтып, куткаруучуларга ыраазычылык билдиришкен. 10 күндөн бери тынбай иштеп, издөө иштерин активдүү жүргүздүңүздөр. Өзгөчө кырдаал министрлиги ИИМ кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Биз аны шаарда жүрөт деп ойлоп жатабыз, табылып калат деген үмүттөбүз деген тууганы. Министрлик кечээки издөө иштерине 282 адам тартылганын кабарлап, анын 172-си Өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучулар экенин белгиледи. Эске салсак, Мухаммед Алы Маматалы уулу 14-январда үйүнөн чыгып, акыркы жолу ошол түнү саат 2:00 байланышка чыккан. Кийин Аламидүн капчыгайындагы Жанат Резорт мейманканасынын камерасынан тоо жакты көздөй бара жатканы аныкталган. Издөө иштери Өзгөчө кырдаал министрлигинин башчысы Бообек Ажикеевдин жеке көзөмөлүндө жүргүзүлгөн. Bir jumada Bishkekte 121 mас айдоочу кармалды. Бишкекте bir жумада 9000ден ашык жол эреже бузуу аныкталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 15-нен 21 январга чейин катталган 9008 жол эрежеси бузуунун ичинен 121 айдоочу мас абалда кармалган. 104 киши унаанын ылдамдыгын ашырып айдаган, 91 адам айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарган. 15-21 январда аныкталган башка жол эреже бузуулар: унааны тиешелүү каттоосу жок башкаргандар 293, эреже бузган жөө жүргүнчүлөр 887, жол белгилеринин талаптарын аткарбагандар 5813, унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандар 24, мото шлемдерди же коопсуздук курларын пайдалануу эрежелерин бузуу 636, башка эреже бузуулар 1039, ошондой эле 1065 унаа айып короосуна токтотулган. Милициянын кайгылуу кызматы жарандарды жол эрежесин сактоого чакырат.
Кыргызстан менен Омандын беттешин Кувейттик калыс тейлейт. 2023 Азия кубогунун Кыргызстан Оман беттешинде калыстар бригадасын Кувейттик FIFA калысы Ахмат Алали жетектейт. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан кабарлашты. Башкы калыска капталсыздыктарда анын мекендештери Абдулхади Алланези жана Ахмат Абас жардам беришет. Атхам Мухаммед резервдик арбитр болуп тайындалган. VAR системасында Абдулла Джамали Кувейт жана Эван Шоун Австрия иштешет. Белгиле кетсек, Кыргызстан Оман беттеши 25 январда Доха шаарындагы Абдуллах бин Халифа стадионунда өтөт. Беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 21:00 башталат. Азия кубогунун бардык оюндарынын түз алып берүүлөрү Кыргызстандын аймагында УТРК спорт каналында жеткиликтүү болот. Жер титирегенде эмне үчүн айгай сиреналары иштеген жок? Жыйында депутат Алишер Козоев жер титирегенде эмне үчүн айгай сиреналары иштеген жок деген суроо узаткан. Сирена бергенде эл көбүрөөк дүрбөлөңгө түшмөк деген бүтүмгө келдик. Ошон үчүн берген жокпуз. Өлкөдө 274 сирена бар, деди Өзгөчө ырдал министринин орун басары Азамат Мамбетов. Ал сирена негизинен абадан кол салуу учурунда колдонуларын белгилеген.